Путинге баш ийет, духовий адамга баш ийет. Анан келсе эле жөргөлөп эле, ким Путин, ким ал? Путин, кызмат кылыш керек ал. Кыргызды тааныш керек эле, келип жер үйүнө ашыкпай. Кыйрайт эми Орусия. Кыйратам мен. Көлүбүзгө ашыкпай. Пайдаланыш керек. Коркокторду коюп алып пайдаланыш керекпи? Болбойт. Бизге кереги жок орустун жеринин же нефтисинин. Мисалга, бизге улуулукка өтүүсү гана керек. Ошо сыяктуу Россия адамзатты сактап калуу үчүн күрөшпөсө кырсыктайт деген ошол. Сактап калайын, кыргыз силер уйук элсиңер, силер улуу элсиңер, не талашың, не тартышың болуп атат. Айбан болуп калдыңар деп келиш керек эле. Кайра алтынымды касып, экономикамды алып кетейин деп, экономикасын көтөрөйүн деп. Газын мына киргизип койду, заправкаларын салып койду, эчтеке калган жок да. Соруп кетип атат мына. Бербей койсун бензин, заправкаларын жаап салсын. Жок, аргасы жок берет. Газын аргасы жок берет. Орустан коркуп кетчү, эчтеке жок. Оруска шарточку окуш керек. Сен ошо кыргыздын балдары, кыздары ошо Россияда жүргөндүктөн Россияң тынч турат. Булар энергия насиетели, ушундай кыргызга илим түшкөн, кыргыз кыйын, бүгүнкү күндө караңгычтын ролун аткарып атат. Сен ушуну түшүн. Сен кыргызга бириксең гана сакталасың деп. Кыргызды таанысаң, Кудайдай, арбайдай, ааламдай, анан ошондо сен сакталасың. Сен ушул мыйзамдарды аткарсаң, элиң, жериң, өзүңдүн ден соолугуң, өлбөстүгүң сакталат деш керек эле. Бир жыл келип, мына Московский райондо атыбызды сурап алган, тообузду атын коюп бергиле деп. Эми бирөө тайганын тартып улап, анан аргымак тартып улап, анан чапан кийип эле ошол Путин тоосуна чыгарып ийбейсиң мына эле бир толуп. Кор болду кыргыз. Манастын убагында эле кор болду кыргыз бүгүнкү күндө. Ааламдан Көкөтай ата көрүнүп айтып атпайбы мага. Бүгүнкү күнгө чейин кыргыз башчылар эгемендүүлүктүн алгандан бери бири да жакшылык кылган жок дейт да. Тоо дедим. Мына Көкөтай атанын күмбөсү Чийталада, Алайда. Ошол жерге барып, эми көктүн көрсөтмөсүн аткардык да. Келетсам ошентип байланыш берип атат. Оны ойлонуп көрдүм, чын эле. Жери кемиди, эли тентиди. Баласы алкеш болду, түрмөгө түштү, эли кошаматчы болуп кетти. Ой, кыргыз кошамат кылса кайсы иш оңолот? Аалам кошамат кылабы? Анда биз кимди соттойбуз, кимди тескейбиз, кимге шарт окуйбуз? 40 жора